Мына Жокой эке көп жылдан бери капитандык милдетти аткарып келатасыз. Көп жылдан бери оюнчусуз. Бул жылдагы оюндар өзгөчө болду да. Бул жылдагы соңку жана биринчи оюнга даярдыктар кандай болуп жатат? Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Эми Кудай буйруса бул сезондо биринчи жолу атат. Өткөндө тилекке каршы болбой калган. Эми Кудай буйруса жакшы эле дайынданып атабыз колдон келишинче. Командаларым бар ошол жерде болуп атат. Биз да элден калбай буйруса аракет кылып атабыз. Арылдыңыздагы аргымакты өзгөрткөн сыяктысыз. Себеби буга чейинки Мустанг аргымагын көрө албай атабыз. Нооруста ошо менен чыгам деп аттыңыз эле. Кудай буйруса Мустанг аргымага чыгат. Каз тренировкада чапман бастырып жүрөт. Ошол эле ат менен чыгам буйруса. Буйруса Мустанг чыгат. Чыгыш керек ал буйруса. Өзүм да көнүшүп калгам да ат менен 5 жылдан бери. Көпчүлүк аргымактар мындай коргондун аргымагы өзгөчө көп жаракат алат да же сиз аргымакты аябай ойнойсузбу? Мустанг менен көп жылдан бери жакшы тандем болдуңуз да. Ал ат энди өзү мындай оор басырыктуу ат болбогондон кийин оюнга өзүн өзү батыраак дайындайт да. Ат негизи дайын болсо эле көп травма болбойт да. Эми дагы бир көпчүлүк кызыккан суроону берейин да, Жокой эке. Буга чейин сиз мына өзүңүз оюнчусуз, кайра капитансыз, машыктыруучусуз. Мунун баарына кантип жетишип атасыз? Эми Кудай буйруса балдардын жардамы менен дегенде жетекчилердин жардамы менен баарыбыз биргеликте жумуш алып барабыз. Жетишкенге аракет кылабыз. Балдар менен жетекчилер менен акылдашып иш кылабыз. Баарыбыз ынтымакташып. Ынтымакташып иш кыла берсең Кудайга шүгүр боло берет экен акырындык менен. Оюнчу жана анча машыктыруучу болуш өзү оор болсо керек да. Сиз көбүнчө 80% талаада болосуз. Сиз талаада жүргөн учурда команданы ким башкарат сырттан? Энди командада биз өз постоянно бир чаап жүргөндө кичине көнүшүп калабыз. Мен оюн ичинде жүргөндө сыртта балдар да кичине регулировка кылып коет. Конечно, тренер болуш деле кыйын. Жоопкерчилик чоң да. Ошолорду Кудай таалам буйрук коюп турган, алып барып атабыз акырындык менен. Ынтымактан башка командаларга машыктыруучу болду деген сунуштар түштү беле быйыл? Быйыл түшүп атат, Кудай буйруса бул Бакайта командасына тренер болом. Эми жакшы болду. Буга чейин Мустанг аргымагы тууралуу айтып кеттиңиз. Эми дал ушул аргымак тууралуу маалымат берип коесуз. Бул ат Тарсус деген ат. 2 жылдан бери мен алмаштырып чабып атам бул атты. Бул да коргоочулардын бири, ат жакшы аттардын. Эми Кудай буйруса жел таман чачап калганда ушул атты алмаштырып минеп атам да. Демек быйыл мына эң акыркы турнирге жалпы командаңыз, сиз даярдыктарыңыз жакшы маанайыңыз. Кудай буйруса дайым боло ойноп калды, энди биртке калды дагы. Дайым болот буйруса. Дагы бир машык өткөрөсүздөрбү же бул соңку жыйынтыктоочу машык болдубу? Ушу менен жыйынтыктайсыз го дейм. Аттарды бүгүн чаптык, көрдүк баарын. Дагы биртке эттүү аттар бар. Ошолордон тоопоо иштетип келтиребиз да.